Assalamu алейкум достор, менің каналыма қош келіңіздер. Мен сіздерге бүгін ушундай болгон сонун балдары сүйүп жеген картошка фринин жасалуу жолун көрсөтүп берем. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бул картошка фри бат жана жеңил жасалат. Ашыкча кошулмалары жок. Алгач бизге керектүү болгон картошканы арчып, жууп, тазалап алабыз. Андан соң бөлүктөргө бөлөбүз. Ушундай кылып майдалап алабыз картошканы. Картошканы бирдей размерде майдаласак, ошончолук кооз чыгат. Эгерде сиздерде узун картошкалар болсо, ошодон жасасаңыздар, көрүнүшү дагы абдан жакшы чыгат. Менде үйдө ушул картошка эле болгондуктан жасап койдум. Майдалап алынган картошкаларыбызга 1 чай кашык тузду салып, жакшылап аралаштырып, 10-15 минутка коюп коебуз. 10-15 минутта да ушундай суусу чыгат картошканын. Бөлүнүп чыккан сууну төгүп алабыз. Андан соң ушундай болот. Мунун үстүнө суу куябыз. Суубуз мен ысык суу куюп алдым. Негизинен муздак сууda куюп койсоңуздар боло берет. Мен 15 минутага коюп турдум. Крахмалы бөлүнгөнчө коюп турсаңыздар болот. Картошканын составынан крахмал сууга чыкканга чейин коюп турабыз. Сууну төгүп алдым. Эми муну кургатабыз. Мен үйдөгү сухой салфетканы колдондум. Үстүнө картошкаларды ушундай кылып салып, кургатып алдым, арчып. Кайрадан идишиме картошканы салып, эми картошка крахмалын кошобуз. 2 аш кашык картошка крахмалын кошуп, аралаштырдым. Картошка крахмалы баары аралашып бүткөнчө жакшылап аралаштырабыз. Сковородкама майды койдум. Кызытып алып, андан соң даяр болгон картошкаларыбызды кууруп баштадым. Ушинтип бир-бирден салып кууруп алабыз. Мына биздин картошка фрибиз дагы кызыл болуп калды. Аны алып алабыз сковородкадан. Ушундай сонун болот. Мына достор, биздин картошка фрибиз даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун.